13 бөлүм. Жүйүт падышасы Ахазай уулу Жааштын падышачылыгынын 23-жылында Ысрайылга жею уулу Жаахаз падыша болду. Ал Самарияда 17 жыл падышачылык кылды. Ал Теңирге жакпаган иштерди кылды. Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробам кылган күнөөлөрдү кылды. Ошол күнөөлөрдү кылганын токтоткон жок. Теңир Ысрайылга каарданып, аны узак убакытка Сирия падышасы Хазаэлдин жана Хазаэл уулу Бенадаттын колуна салып берди. Ошондо Жаахаз Теңирге сыйынды. Теңир аны укту. Себеби ысрайылдыктардын эзилгенин, Сирия падышасынын аларды кандай эзгенин көрдү. Теңир ысрайылдыктарга куткаруучуну берди. Ошондо алар сириялыктардын бийлиги астынан чыгышты. Ысрайыл уулдары өз чатырларында мурункудай жашап калышты. Бирок алар Ысрайылды күнөөгө батырган Жаробамдын тукумунун күнөөлөрүн кылганды токтотушкан жок. Ошол күнөөлөрдү кылышты. Самарияда Ашера мамысы тура берди. Жаахаздын аскеринин 50 атчан жоокер, 10 майдан араба жана 10 000 жөө аскери гана калды. Анткени Сирия падышасы аларды кырып, таш талканын чыгарды. Жаахаз жөнүндө, анын кылган баардык иштери, көрсөткөн эрдиктери жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жаахаз ата бабаларына кошулду. Анын сөөгү Самарияга коюлду. Анын ордуна уулу Жааш такка отурду. Жүйүт падышасы Жааштын падышачылыгынын 37-жылында Ысрайылга Жаахаздын уулу Жааш падыша болду. Ал Самарияда 16 жыл падышачылык кылды. Ал Теңирге жакпаган иштерди кылды. Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Ошол күнөөлөрдү кылды. Жааш жөнүндө, анын кылган баардык иштери, көрсөткөн эрдиктери, Жүйүт падышасы Амация менен кантип согушканы жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жааш ата бабаларына кошулду. Жаробам анын тагына отурду. Жааш Самарияга, падышалардын жанына коюлду. Элиша катуу ооруп, кийинчерээк ошол оорудан каза болду. Ысрайыл падышасы Жааш анын алдына келип: "Ата, ата, Ысрайылдын майдан арабасы жана атчан жоокери" деп ыйлады. Элиша ага: "Жаа менен жебелерди ал" деди. Ал жаа менен жебелерди алды. Анан ал Ысрайыл падышасына: "Колуңду жаанын үстүнө кой" деди. Ал колун койду. Элиша колун падышанын колуна коюп: "Чыгыш жакты караган терезени ач" деди. Ал терезени ачты. Элиша ага: "Ат" деди. Ал атты. Анан Элиша мындай деди: "Бул жебе Теңирдин куткаруучу жебеси, сириялыктардан куткаруучу жебе. Сен апейикте сириялыктарды толугу менен талкалайсың." Анан Элиша: "Жебелерди ал" деди. Ал алды. Анан ал Ысрайыл падышасына: "Аны жерге ур" деди. Ал жерге 3 жолу урду. Анан токтоп калды. Ошондо Кудайдын кишиси ага ачууланып: "5 же 6 жолу уруш керек эле. Ошондо сен сириялыктарды таптакыр талкалайт элең. Эми сириялыктарды 3 гана жолу талкалайсың" деди. Элиша көз жумуп, аны көргө коюшту. Кийинки жылы мааптыктардын сансыз аскери алардын жерине келди. Бир жолу бир кишини коюп жаткан учурда бул сансыз аскерди көрүп, анын сөөгүн Элишанын мүрзөсүнө таштап жиберишкен. Ал кулап бара жатканда Элишанын сөөгүнө тийип кетип, тирилип туруп кеткен. Сирия падышасы Хазаэл Жаахаздын көзү өткөнчө ысрайылдыктарды кысымга алып турду. Бирок Теңир аларга боор оруп, ырайым кылып, Ыбрайым, Ыскак жана Жакып менен түзгөн келишими үчүн аларга жүзүн бурду. Аларды кыргысы келген жок. Аларды ушул күнгө чейин четке каккан жок. Сирия падышасы Хазаэл көз жумуп, анын ордуна уулу Бенадат такка отурду. Согуш убагында Хазаэл Жааштын атасы Жаахаздан шаарларды тартып алган. Бирок Жааш Хазаэлдин уулу Бенадаттан ал шаарларды кайра тартып алды. Жааш аны 3 ирет талкалап, Ысрайылдын шаарларын кайра тартып алды.